Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Кээде айрыкча күз айларында той аш көп болуп турган кезде үйдө бышкан эт көп болот. Ошол убакта эмне жасасам деп отуруп, мына ушундай сонун рецепт пайда болду. Жыйынтыгыма абдан жакты, ошондуктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Эгер кызык болсо, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Бул жерде 300 граммдай койдун бышкан эти блендердин жардамы менен майдалап алдым. Ошондой эле аш кабакта дагы майдалап алабыз. Же болбосо абдан майда турайбыз. Ошондой эле 1 же 2 тишче сарымсакты майдалап, үстүнө 2 пиязды өсүмдүк майына кызарта кууруп, ысык кезинде май менен чогуу сарымсактын үстүнө куябыз. Ал эми татымалдардан жарым чай кашык туз, бир аз кара мурч, кызыл ачурак калемпирден жарым чай кашыктай жана мускатный орех жана карри деген татымалдардан жарым чай кашыктан кошуп койсок, биздин толтурмабызга өзгөчө даам берет. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз эми. Ал эми бышкан даяр эт жок болсо, анда кадимки эле тартылган этти, фаршты жакшылап кууруп, туз, мурч, калемпир кошуп, бышырып алабыз дагы. Андан кийин аш кабак менен аралаштырып, толтурма жасап алсак болот. Камырына болсо, мен бүгүн даяр камыр сатып алдым. Каттама камыр сөзсүз түрдө ачыткы кошулган болуш керек. Бир баштыкты эритип алабыз, бир аз жумшарганча, өтө жуп-жумшак кылып, майын баары эригенче эритпейбиз. Бир аз жумшарганда эле калыңдыгын 5-6 мм кылып жайып баштайбыз. Каттама камыр өзү аябагандай назик келет, ошондуктан өөлүктү катуу баспай, этияттык менен видеодо көрсөтүлгөндөй жайып алабыз. Жайылган камырды болсо чарчы кылып бөлүп алабыз. Көлөмүн жана өлчөмүн өзүңүздүн каалооңузга жараша кесип алсаңыз болот, чоң же кичине кылып. Андан кийин видеодо көрсөтүлгөндөй кесип, формасын келтирип, толтурмабыздан салып, бардыгын даярдап алабыз. Алгач жумуртканын сарысы менен майлап, андан кийин толтурмасын салсак ыңгайлуу болот. Бардыгын даярдап алдык. Духовканы алдын ала 200 градуска ысытып, 15-20 мүнөттөй эми кызарып бышканча бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Айрыкча ысык кезинде кырсылдап өзгөчө даамдуу. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.